Салам достор, бүгүн мен ушундай фруктовый салаттын жасалышын сиздерге көргөзүп бермекчимин. Бул фруктовый салатты жаш балдарга дагы берсеңиздер боло берет. Эң керектүү нерселердин баардыгын мен описанияга жазып калтырам, ошондой эле көргөзүп берем. Эң биринчи эле бизге 2 штук банан, 4 штук шабдалы, 4 штук киви ачуураак болуп калат десеңиздер азыраак да алсаңыздар болот, жана 2 штук йогурт аласыздар. Эң биринчи эле шабдалынын сыртын арчып алам дагы, ичин ушинтип сөөктөрүнөн ажыратып, кубик кылып туурап аламын. Шабдалыны туурап алып, өзүнчө тарелкага салып кое турабыз. Андан кийин эле кивинин да сыртын арчып, тазалап алган соң, ушундай кылып 4 штук кылып туурап тарелкага сала беребиз. Андан кийин бананыбызды сыртын тазалап алган соң, аларды ушундай кылып бөлүктөргө бөлүп, видеодо көргөзүлгөндөй кылып туурап өзүнчө тарелкага салып кое турабыз. Баарысын даярдап алган соң, бир идишке эң биринчи эле шабдалыны салабыз, андан кийин болсо кивини салабыз, андан болсо бананды салып, үстүнө болсо йогуртту куюп, жакшылап аралаштырабыз. Сиздер кичине чоңураак идиш алсаңыздар да болот, мен кичинерээк алып алыптырмын. Эгерде йогурт кошууну каалабасаңыз, био кефирлер бар, ошондой кефирден алып кошсоңуз болот, же жөн гана сметана алып кошуп койсоңуздар дагы фруктулардын өзүнүн таамы чыгып, сонун болуп чыгат. Ушинтип жакшылап аралаштырып алгандан кийин биз тарелкаларга салып жей берсек болот. Мынакей биздин жайкы фруктовый салатыбыз ушуну менен даяр болду. Эң оңой жана бюджеттүү. Кааласаңыздар алмак кошсоңуздар дагы болот. Жана албетте биздин каналыбыздын өнүгүшүнө салым кошуп, биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, лайкты басып, жана башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ал эми салатты жасап көрүп, кандай болгонун комментарийге жазып кетиңиз.